İbadat kılasın, bирок ибадатын Кудайдан башка арнап коесуң кээде. Мал сойгондо бисмилла деп соесуң, кээде ата бабалардын жолуна деп соесуң, арам болуп калат да. Мал бисмилла союлса арам болот, урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу эле союлуп атканда мал, урматтуу бир тууганым, мал жаныбар да. Аны кумурсканы өлтүрсөң күнөөкөр болосуң, жөн өлтүрсөң. Малды союсаң күнөөкөр болосуң, бирок муктаждык болгондугу үчүн ошол адал арам болгон, союлушу арам болгон, жандыкты өлтүрүү арам болгон нерсени Кудайымыз уруксат берген үчүн өзүнүн аты менен гана адал кылып соя алабыз да. Эгерде бисмилла айтпай туруп, Кудайды эстебей туруп бир нерсени өлтүрсөң, анда өлтүргөн боло, сойгон болбойсуң. Сен анда күнөөкөр болосуң бир жаныбарды сойгону, өлтүргөн үчүн. Жанагы эт жебегендер ким деп коебуз? Вегетарианецтер. Ошолор ушунун жарымын абдан жакшы түшүнүшкөн да, жарымынчы. Анан бул жагына жеткенге убакыт болбой калган, биягын түшүнүп алса онун болушат эле буларгачы. Алар жесе болбойт, сойсо болбойт дейт да, ошого эле түшүнүшөт да. Болбойт аслында. Бирок Кудай Таалам уруксат берген, Кудайдын уруксаты үчүн гана биз бисмилла менен адал кыла алабыз да. Анан Кудайдын атынан башка мен арбактардын жолуна, палан түкүнүн жолуна бир нерсе деп туруп башка айта турган болсоң, ал жанагы союлган мал өлтүрүлгөн болот да, адал болуп эсептелбейт. Түшүнүктүүбү? Демек Кудайдын башка аты менен сойгон, демек Кудайга шерик кылып койгон ширк болуп эсептелет. Только эди арам болот. Кылган адамдагы сойгон адамда ширк болуп калат. Мисалы үчүн бир чоң адам келет экен, ошонун урматына союп атабыз десе, ал дагы болбойт да. Кудайдын аттан союп туруп, андан кийин тойду ошонун урматына кылсаң болот, урматтуу бир тууганым. Демек мал союп атканда этикатты түздөшүбүз керек бардыгыбыз. Hal yajuzu tawafu bil qubur, kavurları tavaf kılgan durus bu deydi. La yecuz tavafu illa bil Kaaba, Kaaba'dan başka yerde tavaf kılgan durus emes. Kaaba'nın tavaf kıl, ibadat kıl maksatında. Anan bir sportsmender çurkap atkan bolsa çurkayır, stadion tavafla aytpayбыз. Yani ibadat maksatında aylangan, ibadat kılar turgan, bu Kaaba gana yolkanı, je bolboso bir meçitти, je bir kavurdu tegerengen, уже бул туура эмес болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Анан мындай чуркап атканда, машыкканда тегеренип чуркай турган болсоң, кой тегеренип карай турган болсоң, аны ширк деп айтпайт экен, анда ибадат ниети жок. Wal yattawafu bil baytil atiq, eskiden kalgan үй таваф кылгыла Каабаны деген аят келет дагы. Men tafa bil bayti sab'an wa salla rak'atayn kana ka'itqi raqabatin. Кимдегим 7 жол таваф кылып, 2 рекет окуса, bir кул азаттык кылгандай сооп болот деп эмне ушинтип айтып берди дейт. Hal tajuzu salatu wal qabru amamak? Kabırdı astına koyup namaz okuyan durus bu dese, durus emez, жақсы emez. Makruh olur, urmаттуу bir tuğanım. Hanbali mazhabda şirk geçeyen barıp takalat, bizde makruh diye aytабыз. Eğer aslında kavur tursa makruh olur da. Bizim Жалабат ушундай, bir meçitte aslında kavur koyulungan. Bирок meçit kurulgan, giyin kavur koyulganda, al ziyanı tiyibeyt antkeni, mine üçün meçit murda kurulgan, kavuru jok ele, kavurdu giyin kazıp gömüp koyuştu. Bir aksakal çoğun alım adamdı, baldары. Tuğra mes kılıştı. Bирок ошондой болсо дагы биз койдуруп ашыбыз керек. Анткени кийин келген муун кайсынысы мурда коюлганын билбейт дагы. Мечиттин астында бир олиянын кабыры болгон болсо, мечит ошондой курулса жакшы экен деген ойдо калып кетет да. Ошон үчүн ширкке кирип кетпесин деп. Эстелик курбасын дегендин мааниси дагы эстелик курасың. Бир фасык эле бирөө куруп коесуң, сонун кылып күмбөздөрдү кылып, 100 жылдан кийин ошо жерде бир авлия өткөн экен деп бирөө келип сыйынып башка кылып ушинтип Куран окуп кетеличи бирөөк байлап анан барсаң эле барып чоң-чоң мазар болуп калат да. Билебиз канча адамдар кабырлары керемет болуп турат. Живойунда көргөнбүз. Багымдат эмес, бешимдин өзү жок. Бирок мазарлар олияныкындай да. Кудай сарак сенекиндей кылып куруп коюшкан. Адамдар азыр ошо Куран окуп кетип аткан ушундай экен деп жомок болуп калат экен да. Ошон үчүн ага тыюу салынат дейт да. Бирок мазар туруп, мазарды кыблага атайын мечит салса, анда бул макруh урматтуу бир тууганым. Ал эмес кээ бир алдын пикиринде ширкке чейин алып барып такалат. Анткени арбактарга сыйынуу, мазарга сыйынуу, өлгөндөн бир нерсе суроо деген болуп калат. Кудайдан сураш керек деп турбайбызбы? Аллах Тааладан гана суралыш керек деген сөз болот. Ошон үчүн жанагыдай мына кээ бир өлкөлөргө барганда, ошол мечиттердин ичтеринде, жандарында кабырлар көп курулат да. Ошондо мечиттин өзүнүн кыбласына мурда кабыр болуп туруп, кийин эме болгон болсо, анда этияттыраак болуш керек. Сулайман тоодо мечит бар, жанында кабыр бар. Ошону кээ бир адамдар шак окуса болбойт, палан түкүн дейт да. Бирок аерде кабырдын мындай бир касиеттүү адам кабыр бар экен, палан түкүн дегенден эмес, балким ошол жер мечитке берилген себептен ошону тегиздеп курат, ал башка маселе. Анткени кайсыл бир мисалы үчүн кабыр эскирип калган болсо, акыркы өлү көмүлгөндөн кийин чирип калган болсо,
başka yer tartış bolsa oşol jerde al işletkenge bolot da. Meçit salına, magazin salına, bazar sal, uy sal ayırması jok. Oşol sebepten al jerge bolot urmatly bir tuğanım. Atayın bir belgili kavuru bolup oşonu kıvılaga koyup salıngan yer jok anıkı. Oşonun için keybirlerin janagıday çeres şur akidasi düz bolup ketkenler Sulayman Toğavat namaz okuwayım degen duup kalmançamınça alardın aytkan sözleri toora emes, aytıp atkан elimde toora emes düşüngöndüktörü üçün.